Апта ичинде болгон урунтуу окуялар менен мен Нурай Кайратова тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштан кыскача. Дүйшөмбү 21 декабрь президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Маматов Жалал Абад облусуна иш сапары менен барды. Шаршемби 22 декабрь президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Маматов энергетиктердин кесиптик майрамы менен куттуктады. Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева кыргыз тест мекемесинин иши жана кыргыз тилин үйрөтүүдө пайдаланылуучу усулдардын принциптери менен таанышты. Вице-премьер-министр Равшан Сабиров жыл сайын өтүүчү эң мыкты айыл өкмөтү сынагынын жеңүүчүлөрүн сыйлады. Шейшемби 23 декабрь президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Маматов Белград шаарында өткөн Дүйнө кубогунда байгелүү орундарды ээлеген күрөш боюнча улуттук курама команданын мүчөлөрү менен машыктыруучулар курамын куттуктады. Өкмөт башчынын милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков Ысык Көл облусуна жумушчу сапарынын алкагында кеңешме өткөрдү. Вице-премьер-министр Равшан Сабиров курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин Токой чарбаларына көп функционалдуу өрт өчүрүүчү чакан комплекстерди тапшыруу иш-чарасына катышты. Бейшемби 24 декабрь президенттин милдетин аткаруучу Талант Маматов өлкөнүн коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынын өткөрдү. Евразиялык экономикалык комиссиясынын кеңешинин 2020 жылдагы соңку жыйыны болду. Вице-премьер-министр Равшанбек Сабиров Нарын облусунун Кочкор районундагы Мантыш айылында жайгашкан Кочкор аймактык ооруканасынын филиалынын имаратынын ачылыш аземине катышты. Жума 25 декабрь президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Маматов 2019-2020 окуу жылынын жыйынтыгы менен өлкөнүн жогорку окуу жайларынын эң мыкты деп табылган 70 студентине президенттик стипендия тапшырды. Мөөнөтүнөн мурда өтө турган президенттик шайлоо 10 январга белгиленген. Ошол эле күнү референдум өтүп, кыргызстандыктар башкаруу формасын тандоо үчүн добуш берет. Маанилүү саясий өнүктүккө 1 айга жетпеген убакыт калды. Ошол себептен учурда даярдыктар кызуу жүрүүдө. Бүгүн вице-премьер-министр Максат Мамыткановдун жетекчилиги астында мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоону өткөрүү боюнча Чүй облусунда кеңешме өттү. Сары Өзөн Чүйдүн саясий өнүктүккө болгон даярдыгына Автандил Бактыбеков токтолот. Практикалык жүзүндө эле муну ишке ашырыш керек. Чүй облусунда уюштурулган кеңешмеде да алдыдагы шайлоону ачык айкын таза өткөрүү үчүн жасалып жаткан аракеттер талкууланды. Өнөктүк пандемия шартында өтүп жаткандыктан коронавирус инфекциясынын жайылышын алдын алуу максатында бардык санитардык гигиеналык талаптарды сактоо зарылдыгы турат. Ошондой эле шайлоо участоктарын интернет жана байланыш электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо зарылдыгы айтылды. Эки добуш берүүнү эске алып, социалдык дистанцияга өтө көңүл буруп, ушул тартипти сактоого көңүл буруп, тийиштүү чараларды кабыл алса. Ички иштер министрлиги билдиргендей, шайлоо участкаларында көбүрөөк кызматкерлер коюлат, 11 000 деп билдирген. Бирден 5ке чейин кызматкер коюлат деп, ар бир участкадагы шайлоочулардын санына жараша ушул маселе чечилет. Өткөн шайлоолордо мыйзам бузууларга жол ачып, элдин нааразычылыгын жараткан форма 2 ыкмасы жокко чыгарылган. Бирок тышкы миграцияда жүргөн жарандар үчүн шайлоо участогун өзгөртүү беренеси күчүндө калган. Вице-премьер-министр Максат Мамытканов калк арасында шайлоо процессиндеги өзгөрүүлөр жана башка маселелер боюнча түшүндүрүү иштерин күчтөндүрүү зарылдыгына токтолду. Форма 2 жок болгондуктан ар бир жаран эгерде көп жылдан бери пропискасын өзгөртпөй жүрсө, бул шайлоодо катышайын десе, же пропискасын мөөнөтү бар да азыр. Мына 2 январга чейин каттоодон кайра өтсө деген шарт бар. Дагы 2 жума бар. Ошону элге түшүндүрүп айтып беришибиз керек болуп атат. Административдик ресурс пайдаланылса, добуш сатып алуу фактылары же башка мыйзам бузуулар орун алса, координациялык топтор токтоосуз чара көрүшү шарт. Себеби өткөн каталарды кайталабай таза шайлоо өткөрүү өкмөттүн негизги максаты. Эң негизги биздин принцип, биздин саясий максатыбыз жана жоопкерчилигибиз бул ушул мөөнөтүнөн мурда өтүп аткан шайлоо жана референдумду акчасы жок,
ачык айкын өткөрүп берүү. Биз ушул убаданы элге бергенбиз, ушул убададан тайбайбыз. Ушул шайлоо таза, бурмалоосу жок, реалдуу түрдө өтүш керек. Чүй облусунда 10 январдагы президенттик шайлоону өткөрүүгө даярдыктар 95%га бүткөрүлгөн. Облус боюнча 406 шайлоо участогу бар. Алардын баардыгында санитардык талаптардын сакталышына, имаратты жылытууга өзгөчө көңүл бөлүнгөнүн өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү Мирбек Мияров билдирди. ОЗП болуп жатпайбы? Кичине ушу мекемелерде жылуулук менен камсыз үчүн генераторлор мощный иштеш керек. Бардык жактан интернет жабдыктары менен камсызган. Ушу үзгүлтүксүз шайлоо өтүшүнө барышкан. Дагы жетпеген жерлерге мобилдик бригадалар Север Электро жагынан жана телеком жагынан камсыз болуп, иш жүзү азыркы күндө бардык жерлерде ушу даярдык жакшы. Кеңешмен жыйынтыгында вице-премьер-министр жергиликтүү бийлик органдарына бир катар тапшырмаларды берди. Ошондой эле адилеттүү, таза шайлоо өткөрүү ар бир адамдан көз каранды экендигин эскертип өттү. Автандил Бактыбеков, Жаныбек Эгембердиев, СТВ. Президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов мамлекеттик органдардын айрым жетекчилеринин, өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлеринин катышуусунда коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрдү. Анда президенттик шайлоо учурунда коомдук жана эпидемиологиялык коопсуздукту камсыздоо маселеси талкууланып, стратегиялык объектилердин тизмесине сунуштамалар каралды. Темага кабарчыбыз токтолот. Мөөнөтүнөн мурда өтө турган президенттик шайлоо 10 январга белгиленген. Ошол эле күнү референдум өтүп, кыргызстандыктар башкаруу формасын тандоо үчүн добуш берет. Маанилүү саясий өнөктүккө 1 айга жетпеген убакыт калды. Ошол себептен учурда даярдыктар кызуу жүрүүдө. Добуш берүүнү өткөрүү үчүн жалпысынан 2476 шайлоо участкалары түзүлгөн. Анын ичинде Кыргыз Республикасынын аймагында 2428 участка, ал эми чет өлкөлөрдө 28 өлкөдө 48 шайлоо участкалары түзүлдү. Коопсуздук кеңешинин жыйынында президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов учурдагы негизги милдеттердин бири президенттик шайлоону жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоочу референдумду өткөрүү экендигине токтолду. Ал бул иш-чараларда эл өз келечегин тандай турганын айтып, тиешелүү мамлекеттик органдарды өз милдеттерине жоопкерчилик менен мамиле жасоого чакырып, мыйзам чегинде гана иш алып барууну талап кылды. Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо албетте бул чоң иш-чара, бул мамлекетибиздин келечеги. Ошондуктан жалпы элибизге учурдан пайдаланып айтып кетет элем, ушул иш-чараларга активдүү катышып, Кыргыз Республикасынын президентин татыктуусун шайлап, Кыргыз мамлекетинин башкаруу формасын аныктап, биздин мамлекетибиздин келечеги ошого карата өзгөрүлөт. Ошондуктан ушул иш-чарага активдүү катышып, өзүңөрдүн оюңарды, добушуңарды ачык билдиресиңер деген ишеничтемин. Талант Мамытов белгилегендей 5-6 октябрдагы парламенттик шайлоонун адилетсиз жыйынтыгынан улам элдик толкундоолорго жана бийликтин алмашуусуна алып келген окуялардан сабак алуу керек. Өткөн шайлоолордо мыйзам бузууларга жол ачып, элдин нааразычылыгын жараткан форма 2 ыкмасы жокко чыгарылган. Форма 2 арыздын негизинде шайлоо адресин өзгөртүү укугу алынып салынган. Ошого байланыштуу албетте биз шайлоочуларды шайлоого катышуу мүмкүнчүлүктөрү анализдеп жумуш алып бардык. Мамлекеттик каттоо кызматы менен бирдикте бул жумуш азыр дагы жүргүзүлүп атат. Ички иштер министрлиги шайлоо мыйзамдарын бузуунун 19 фактысын каттады. Бул тууралуу жыйында ички иштер министри Улан Ниязбеков билдирди. 19 фактынын ичинен 6 үгүт иштери башталганга чейин катталган. Ниязбеков шайлоо күнүндө 5000ден ашык милиция кызматкери коомдук тартипти көзөмөлдөй тургандыгын билдирди. Шайлоого чейинки үгүт учурунда жана шайлоо күнү ар түрдүү укук бузуулардын алдын алуу үчүн 280ден ашык документтештирүү топтору түзүлүп, бири-бирине жакын жайгашкан 10 шайлоо участогуна бирден бекитилип, күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Күч каражаттарын ишмердигин координациялоо үчүн Ички иштер министрлигинде шаардык, облустук ички иштер башкармалыктарда жалпы 10 жерде ыкчам штабтар түзүлүп, ишке киргизилген.
Алдыдагы өнөктүктүн өзгөчөлүгү президенттик шайлоо менен референдумдун кошо өткөрүлүп жаткандыгында. Башкы прокуратура тарабынан шайлоону өткөрүү боюнча мыйзамдардын сакталышын камсыз кылуу үчүн иш-чаралар тийиштүү деңгээлде жүргүзүлүүдө. Эгер шайлоо учурунда укук бузулса, административдик ресурсту кыянаттык менен пайдаланган кызмат адамдары аныкталса, прокуратура кызматкерлери тарабынан токтоосуз чаралар көрүлөт. Шайлоону жана референдумду өткөрүү маселелерине шайлоо процессинде прокуратура кызматкерлеринин кийлигүүсүнө мыйзам жол бербейт. Ал эми шайлоо мыйзамдарын бузуу фактылары тууралуу маалыматтардын көпчүлүгү массалык маалымат каражаттарына жана интернет тармактарына жарыялангандыктан бул боюнча тынымсыз мониторинг жүргүзүлүүдө. Бардык мамлекеттик мекемелердин жетекчилерин шайлоого даярдык көрүүдө жана өткөрүүдө мыйзам талаптарын сактоого чакырам. 10 январга белгиленген шайлоонун дагы бир өзгөчөлүгү пандемия шартында өтүп жаткандыгы. Ошол себептен санитардык талаптар так сакталышы зарыл. Учурда Саламаттык сактоо министрлиги президенттик шайлоо жана референдумду өткөрүү учурунда иш-аракеттердин алгоритмин иштеп чыкты. Ага ылайык аймактык шайлоо комиссиялардын кызматкерлери жана шайлоо күнү шайлоочулар менен иш алып баргандардын баары бет кап жана кол каптар менен камсыздалат. Ошондой эле ар бир шайлоо тилкесинде 2 медик нөөмөттө турат. Жыйында ошондой эле стратегиялык объекттердин тизмесине сунуштамалар каралды. Мамлекет башчысынын милдетин аткаруучу өз сөзүндө 2020-жыл Кыргызстан бүтүндөй дүйнө жүзүндө эле кыйын жана трагедиялык окуяларга туш болгондугун белгиледи. Пандемия саламаттык сактоо системасында орун алган көйгөйлөрдү ачыктап, мезгил талабына ылайык бул системага өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылдыгы жаралганын кошумчалады. Элибиз бүгүнкү күнү чоң өзгөрүүлөрдү күтүп жатат. Ал өзгөрүүлөргө барышыбыз үчүн биз албетте аталган иш-чараларды, президенттик шайлоону, референдумду мыйзамдын талаптарына ылайык бардык талапкерлерге бирдей шарттарды түзүп берүү жолу менен ачык айкын өткөзүп беришибиз биздин түздөн-түз милдет. Ошондуктан өзүңөрдүн ишиңерге так жана адилеттүү жоопкерчиликтүү мамиле жасашыңарды талап кылам. Коопсуздук кеңешинин жыйынында мамлекеттик органдарга президенттик шайлоону жана өлкөдөгү башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумду жогорку уюштуруучулук деңгээлде өткөрүү боюнча бир катар тапшырмалар берилди. Автандил Бактыбеков, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ. Саламаттыкты сактоо тармагы жаңы тез жардам унаалары менен камсыздалды. Коопсуз шаар долбоорунан түшкөн каражатка өкмөт 37 тез жардам унаасын алып, Саламаттыкты сактоо министрлиги аларды жерлерге бөлүп берди. Теманы Мунара Кадырдин кызы улантат. Тилек Көмүрчиев көп жылдардан бери Токмок шаардык ооруканасында тез жардам айдоочусу болуп эмгектенет. Бүгүн ал өкмөт тарабынан берилген жаңы унаага ээ болду. Айтымында мындай техника менен медициналык жардам көрсөтүү ыкчам жана сапаттуу болот. Бизге жаңыланганы бизге да жакшы, бизге элге да жакшы. Бизге кандай вызов болот, оорулар болот, аларга тез жеткенге, бузулбаганга жаңы машина жакшы да. Эми азыр бизге азырынча бирөө берилди. Bir maşına. Ananda buyursa dağı görürüz, bolot Xudo işeni. Kımbatkoo mekendeşler, mınake 2020 yıl bizdin өлкөгө дүйнө жүзүнө абдан кыйын жыл болду. Пандемия бир топ жоготууларды алып келүү менен медицинадагы айрым мүчүлүштүктөрдү да ортого чыгарды. Анткени менен кыска убакыт ичинде бир топ муктаждыктар чечилди. Маселен, жыл башында республика боюнча 2 гана лаборатория болсо, учурда алардын саны 14кө өстү. Бейтапканалар да курулду. Ошолорду жоюу үчүн биз биринчилерден болуп дар-дармектердин бардыгын 3 айга жете тургандай кылып даярдадык. Средства индивидуальной защитаны 3 айга жете тургандай кылып даярдадык. Анан билесиздер, өкмөткө да чоң рахмат. Биздин ошол медиктердин муктаждыгы болуп аткандыгына жараша азыркы кезде биринчилерден болуп биз санитарный врачтарга 19 машина берилген.
Эми Коопсуз шаар долбоорунан түшкөн каражатка жана Ислам өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен Соболь жана Газель үлгүсүндөгү 37 тез жардам унаасы жана Ford Transit маркасындагы 12 реанимобиль алынды. 7 областагы тез жардам унаасына муктаж болгон райондорго бөлүнүп берилди. Ал эми Чүй облусуна алардын 8-и тийди. Кайсы райондорго мен айтайын, Аламедин районуна, Чуйский областный центр семейной медицинага, Ысык Ата районуна берилип атат. Токмок шаарына, Токмок центр семейной медицинасына, Токмокский территориальный больницасына, анан Московский районго, Жайыл районуна, анан Панфилов районуна берилип атат. Ошо менен 8 машина бүгүн аябай сонун качественный машина, бүт баары оборудованиясы менен аякта как реанимобиль катары эсептелет да. Ичинде биринчи медициналык жардам көрсөтүү үчүн бардык шарттары түзүлгөн мындай унаалар бейтаптар жана дарыгерлер үчүн да ыңгайлуу. Элге кызмат кылуу эң эле жөнөкөй, жеңил болот. Бул мисалы машинанын ичинде эле туруп операция андай-мындай жасашка толук мүмкүнчүлүк бар да. Бул бир эмес, эки орунду толук алып кетишке мүмкүнчүлүк бар да. Мындан сырткары ушул жылдын аягына чейин дагы 66 тез жардам унаасы келери күтүлүүдө. Алар кайсы аймакта муктаждык болсо, ошол региондорго берилмекчи. Мунара Кадырцин кызы, Жаныбек Эгенбердиев, СТВ. Москва районунун Бала айылчы айылында жаңы мектептин курулушу бүтүп пайдаланууга берилди. Эми айылдагы окуучулар жаңы жарык, жылуу жана бардык шарттары менен салынган билим берүү мекемесинде окушат. Аталган жайдын ачылыш аземине кабарчыбыз күбө болуп келди. Рабига Дүйшенбекова 6-класстын окуучусу. Ал жана анын курдаштары буга чейин эскилиги жеткен мектепте окуп келсе, мындан ары жаңы билим уясында окуусун улантат. Айтымында мындагылар жаңы мектепти көптөн күтүшкөн жана электеги бул жаңылык окуучулар жана мугалимдер үчүн чоң кубаныч болду. Азыркы жаңы мектебибизде спорт зал бар, ачылды. Ал эми мурунку мектепте болсо спорт зал жок болчу. Биз аябай толкунданып атабыз. Жаңы мектепке көчүп атканыбызга биз бардыгыбыз ушул убакытты күттүк. Анткени көп жыл болуп калды бул мектеп салынып атканына, курулуп атканына. Барыбыз кубанып атабыз да. Курулушу 2014-жылы башталган мектеп бүгүн ишке берилди. Ал 150 окуучуга ылайыкташкан. Абдыкул Жапаров атындагы аталган билим уясында учурда 127 окуучу билим алууда. Буга чейин мындай Шитовой финский мектепте окуп келгенбиз. Бул мектеп 80-жылы курулган. Бул мектеп болсо өзү эң жакшы типтеги салынган мектеп болду. Оборудованиясынын бардыгы тең келди. Ушул жерден биз дагы келечекте жакшы муундарды тарбиялаганга аракет кылабыз. Бет коллективде 19 мугалим иштейт. Тех персоналдарыбыз бар. Ошонун бардыгы тең бүгүнкү күндө бизди абдан кубандырып турат. Мектептин ачылышы жаңы жылдын алдында айыл тургундары, окуучулар жана мугалимдер үчүн жакшы жашаан болду. Аны ачууга бир катар коноктор келип, өздөрүнүн белектеринде ыйгарышты. Кыргыздын кран кыз уулдары болуп тарбиялап, ушундай алтын уядан татыктуу билимди алышып, элибиздин керегине жараган акын жазуучулар, илимпоздор, илимдүү мамлекеттик ишмерлер тарбиялап өткөндө ишенебиз. Кошумчаласак, Чүй облусунун аймагында жалпы 325 мектеп бар. Алардын 206-сы мамлекеттик, калгандары жеке менчик билим уялары. Жакынкы арада облус аймагында бир нече билим берүү мекемелеринин ачылышы күтүлүүдө. Мындай мектептер быйыл биздин Чүй обласу боюнча бир 3-4 мектеп дагы ачылуунун алдында турат. Бир аракеттер керек, ошол аракеттер негизинде мына бир 3-4 мектеп ачылганы турат. Чүй Токмок
райондорунда мектептер бар ачыла турган, ушул эле Москва районунда бир эмес 2 мектеп бар ачыла турган, жана башка райондордо бар, Панфилов районунда 1-2-3 бала бакча бар ачыла турган. Ушулардын бардыгын быйылкы мынакей ушу жаңы өкмөт, жаңы келген кызматкерлер, жетекчилер аябай чоң аракет кылып атышат. Жаңы ачылган мектепте эми окуу бөлмөлөрү жетиштүү жана спорт зал, ашкана, тазалык бөлмөлөрү орун алган. Эң кызыгы мында билим берүүгө эмгеги сиңген мыкты мугалимдердин ысымдары класстарга ыйгарылган. Мунара Кадырдин кызы, Жаныбек Эгенбердиев, Москва району. Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Мирбек Мияров жаш жеткинчектерге жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген бөбөктөргө жаңы жылдык маанай тартуулап, президенттин белегин ар биринин үйүнө алып барып берди. Темага кабарчыбыз токтолот. Жаңы жылга саналуу гана күндөр калды. Ал эми Аяз атага кат жазып, алардан белек күткөн өспүрүмдөрүбүз арбын. Бүгүн алардын кыялын орундатып, өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мирбек Мияров кичинекей өспүрүмдөргө белектерди тапшырды. Чүй областы боюнча 900 кичинекей бөбөктөргө мындай жаңы жылга карата белектерибиз камдалган. Анын ичинен 18 планшет, ар бир районго 2ден деп бөлүп бердик. Ал эми планшет тандалганда дагы ушу мындай колунда жок мүмкүнчүлүгү болбогон кичинекей бөбөктөрүбүзгө, бирок ушу окуучулардын арасында берилип атабыз. Анткени мына бүгүнкү күндө онлайн деп көпчүлүк окуп атпайбы? Ошолорго мындай билим берүү жагында өздөштүрөлүк деп, аларга да кандай бир интернет жака байланыш болсун, окусун деп кичинекей бөбөктөр издеп, ар бир районго ушу 2ден планшет деп, 18 планшет губернатордун атынан белек кылып жатабыз. Чүй облусу боюнча жалпы 900 балага жаңы жылдык белектер даярдалган. Алар ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жана аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдарына берилди. Ал эми бүгүн күтүлбөгөн белекти алган Айдана кубанып, толкунданып да турду. Белек бергениңиздерге чоң рахмат. Мен абдан кубанычтамын. Андан сырткары көп жылдан бери контейнерде жашап, 4 баланы жалгыз өстүрүп келе жаткан жалгыз бой аял Толкун Рахмановага атайын фонд тарабынан үй салынып, кечээ үйүнө киришкен. Мирбек Мияров аларды да жаңы жыл менен куттуктап, атайын акчалай жардам жана белектерди тапшырды. Чөйшө болуп иштеген 15 жылым жүзү болду. Анан 2015-жылы жолдошум гемодиализге түшүп, быйылкы жылдын 1-июлунда июлунда эмеден пневмониядан каза болуп калды да. Анан ошого эметип бул жакта Илшат деген благотворительный фонд бизге 5 комнаталуу үй салып беришти да. Үйдү да күткөн эмеспиз, бул биякта губернатор айыл өкмөт Солтонов Алхан Байке келет деп деле күткөн эмесмин. Белектердин көбүн таттуулар, балдар үчүн керектүү болгон китептер, анан да аралыктан окуусу үчүн керектүү болгон планшеттер түздү. Нурзада Тыналы кызы, Жаныбек Эгенбердиев, СТВ. Жуманын соңунда мамлекеттик резиденцияда өлкөнүн алдыңкы 70 студентине президенттик стипендия тапшырылды. Студенттердин даражалуу белегин президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Маматов тапшырды. Кененирээк алдыда. Арлен Маткасымов Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын 5-курсунун студенти. Ал пандемия учурунда кызыл зонада 3 ай бою эмгектенип, оор бейтаптарга жеринде көмөк көрсөткөн. Арлен кичинекей кезинен бери дарыгер болууну самачу. Мындан улам тынымсыз билим алып көздөгөнүнө жеткен. Мен 9 классымда атам өтүп кеткен оорудан. Биз мындай 3-4 эмеге бардык больницага. Ал жерден эч ким мындай диагнозун айта албай коюшту да. Кийин болсо ошентип, атам өтүп кеткен, ошондон кийин болсо ошол мага эң акыркы точка болду. Ошондон кийин что мен кийин врач болом деп мечтат этип калдым. Медакадемияда окуп жүрүп, мен көп нерселерге жетиштим. Бир ганамда медицина боюнча билим албай эле чоң кругозорум өстү. Бизде олимпиадалардан биз Уфага барып келдим, Алматыга барып келдим, Москвага барып келдим. Ушундай эл көрүп, жер көрүп, чоң эмең
өсөт экен, аң сезимин кругозорун өсөт экен. Бул студенттердин арасында Ички иштер министрлигинин академиясында билим алган Азим Бактыбеков дагы бар. Азимдин кичинекей кезинде атасын белгисиз бирөөлөр өлтүрүп кетип, жазасын албай калган. Мындан улам чоңойгондо чыныгы кылмышкерлерди табам деген максат менен дал ушул кесипти тандаган. Президенттик стипендияга бүгүн президенттик стипендияга татыш үчүн жобого ылайык көптөгөн критерийлерге дал келиш керек. Ал жерде илимий макалаларың болуш керек, эл аралык конкурстардын жеңүүчүсү болушуң керек. Мына ошол жобого ылайык биринчи курстан бери аракет кылып бүгүнкү күндө стипендияга татып отурабыз. Кичинекей кезден тартып эле баягы формачан адамдарды, кызматкерлерди, байкелерибизди көргөндө кызыгасың да. Албетте жашырбайм, биринчиден формага кызыккам. Кичинекей кезден бери. Анан азыркы учурда өзүмдү башка жарандык жогорку окуу жайда элестете албайм да. Ал эми Нуркалый Масалбеков эл аралык Кувейт университетинин журналистика факультетинде билим алат. Өзү студент болсо дагы медакадемиянын аскер институтунун студенттерине кыргыз тилинен сабак берип, боюндагы билими менен тең бөлүшөт. Мындан тышкары эл аралык деңгээлдеги макалаларды жазып, жакында эле КМШ өлкөлөрүнүн мыкты студенти наамына ээ болду. Себеп дегенде ушул 11-класста бүткөндө тандоо отурду. Чет өлкөдө окуу, анан Кыргызстанда деп. Анан Кыргызстанды тандагандан кийин сөзсүз менин максатым болчу ушул студенттик жашоомдо президенттик стипендияны алуу депчи. Анан быйылкы өлкөдөгү абалга байланыштуу чындыгында тапшыргандан кийин алабызбы күмөн саноо болгон, бирок ошого карабай бүгүн берилип атат. Кудайга шүгүр. Демек баягы максат койсок жетебиз деген түшүнүктө. Анан бул нерсени мисалы ушул социалдык тармактардан окуганыбызда биринчи жолу социалдык түйүндөрдө баягы комментарийлерди окуса көбүн эсе кимдин таанышы, кайсыл чоңдун баласы деген тариздеги мисалдарды айтышып атат да. Анан мен айтар элем, эч кандай анын нерсени жок да, билимден доору келатат деген чын. Татыктуу билим алып, эмгекти сүйгөн өлкөнүн алдыңкы студенттерине президенттин милдетин аткаруучу жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов президенттик стипендияны тапшырып, аларга ийгиликтерди каалады. Силерди келечекте элдин сыймыгы жана өсүп келе жаткан муун үчүн үлгү, Кыргызстанды өнүктүрүп даңктаган адамдардан болот деп чын дилимден ишенемин. Сиздерге чын ден соолук, бакыт каалайм жана келе жаткан жаңы 2021 жылыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Майрамыңыздар кут болсун. Кошумчаласак, жыл сайын алдыңкы студенттер президенттик стипендия алышат. Бул жолу сырттан окуса дагы 70 студент ак эмгеги менен аталган сыйлыкка эгедер болушту. Эскерте кетсек, борбордогу мамлекеттик жана мамлекеттик эмес университеттерден тышкары аймактарда дагы билим алган студенттер алдыңкы аталышты. Нурай Кайратова, Улук Азизбеков, СТВ. Ушуну менен апта маалымат программасы жыйынтыкталды. Аны мен Нурай Кайратова алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.